Бишкектеги таштанды таштоочу жайдын маселеси 10 жылдан ашык убакыттан бери чечилбей келет. Жыл сайын Борбор калаада гана таштанды таштоочу жайдагы таштандылар 40 сантиметр 12 гектарга көбөйөт. Учурда өлкөдө 2 миллиард 383 миллион тоннадан ашык таштандылар топтолгон. Мурда мэриянын инвесторлор менен келишим түзүү аракеттеринин баары майнамсыз аяктаганын баары билет. Бул ире таштандыларды кайра иштетүүчү ишканаларды ишке ашырууга Чехиялык Regrin Asia компаниясы кол алды. Биздин инвесторлор бул келгенде айтышты. Жакынкы арада биз өзүбүздүн мындайча айтканда ишибизди далилдөө үчүн биз ушу Кыргызстанга өзүбүздүн кошо турган акчабызды которуп бияка банкта кармайбыз деп бизге убадасын беришти. Жакынкы бир 2-3 жумада ошол ишке ашырат. Бирок ал үчүн биз бүгүн булар келип ушул жума тыкыз мэрия менен биздин службалар менен иштешип ошол маселелердин баарын чече тургандай кылып ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Учурда техникалык экономикалык негиздеме иштелип чыгууда. Белгиленгендей, заводдун курулуш аянтына капсула салуу боюнча жол картасы ушул жылдын октябрь айына коюлган. Harmonogram dalších prací. Азырынча техникалык экономикалык негиздеме жок. Биз тендин корутундусу жана мэрия менен келишимге кол коюуну күтпөйбүз. Компания азыр таштанды таштоочу жайда таштандыларды сорттоо үчүн мобилдик технологияларды колдонууга даяр. Жол картасына ылайык курулушту ушул жылдын октябрь айында баштоо пландалууда. Компания ошондой эле өрт өчүрүү үчүн жаңы технологияларды колдонууга ниеттенүүдө. Бул зыяндуу жыттан биротоло арылтуу үчүн тутануу булактарын аныктай турган дрондордун жардамы менен ишке ашат. Инвесторлор 1-2 айдын ичинде ишке кирүүнү пландап жатышат. Объект 2 жылдын ичинде полигондун жанына курулууга тийиш. Бирок кечээ Бишкектин мэри экөөбүз бир нече айдан кийин таштандыларды туура сорттоо иштерин баштайбыз деп макулдаштык. Чехиялык инвесторлор таштандыны кайра иштетүүчү завод баардык заманбап стандарттарга ылайык курулаарын белгилешүүдө. Заводдо кабыл алуу жана сорттоо бөлүмдөрү түзүлөт. Асылбек Байалиев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.